комиссиянын жаранын биздин өлкөдө менин үйүмө 1 жылга каттоого тургузсам болобу? Шарттары кандай? Россия Федерациясынын жараны Кыргызстанга келгенден кийин азыр биздин жаңы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун негизинде 30 күн ичинде сөзсүз түрдө каттоого туруш керек деп турат. Эгерде сиз 3 айга чейин аны каттоо мөөнөтүн узартып, анын негизинде сиз ар ай 3 ай сайын барып туруп каттоо мөөнөтүн узартып турсаңыз да болот. Менин Ош шаарында батирим бар. Казакстанга иштөө үчүн Кыргызстандын жарандыгынан чыгып, Алматыга 5 жылга жашоого кетип жатам. Бул жактагы менин атыма жазылган батирим эмне болот? Башка бирөөнүн атына жаздырбасам, жарандыктан чыгып кете берсем болобу? Эгерде Кыргыз Республикасынын жараны өзүнүн Кыргыз Республикасынын аймагында бардык сатуу жана сатып алуу келишимдерин түзүүгө, башкача айтканда өзүнүн мүлкүнө ээлик кылууга толук түрдө укуктуу. Эгерде сиз Казакстан Республикасынын жарандыгын алуудан мурун сиз Кыргыз Республикасынын жарандыгы болуп туруп эсептелгенден кийин бул жерде сиздин мүлкүңүз боло турган болсо, ал мүлк сиздин атыңызда гана катталышы мүмкүн. Сиз каалаган убакта өзүңүздүн мүлкүңүздү сатып, өзүңүздүн мүлкүңүздү теске аласыз. Мен мындан 5 жыл мурун турмушка чыккам. Никеге туруп расмий каттоодон өткөнбүз. Ортобузда бала жок. Бир аз жашагандан кийин эле күйөөмдүн психикалык жактан оорулуу адам экени байкалды. Азыр оорусу күчөп кетти. Ошол себептен экөөбүз чогуу жашаганга мүмкүн болбой калды. Анын туугандары ажырашпайсың, эгерде ажыраша турган болсоң, ага акча төлөп турасың деп мени коркутушууда. Сурайын дегеним, оорулуу күйөө менен ажырашууга мыйзам жол береби? Бул жерде эч кандай психикалык жактан оорулуу адамга сиз эч кандай жөлөк пул бере албайсыз. Себеби мыйзамда андай нерсе көрсөтүлгөн эмес. Сиз бул боюнча сотко добарс менен кайрылыңыз. Ал жерде Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин 22-беренесинин талаптарында көрсөтүлүп турат. Эгерде жубайлардын бирөөсү турмушка мындан ары жашап кетишине көз жетпесе, башкача айтканда, мындан аркы турмуш курууга эч кандай мүмкүнчүлүк болбосо, сиз бир тараптуу нике көйлөгүн каттасаңыз болот. Башкача айтканда, сиз өзүңүздүн укуктарыңызды толук түрдө пайдаланып, нике көйлөгүн ажырасаңыз болот. Эгерде сиздердин да юристке сурооңуздар болсо, анда төмөнкү телефон номерине байланышып, билдирүү жиберсеңиздер болот.